Assalamu алейкум урматтуу замандаштар, assalamu алейкум кыргыз элим. Айтыңыздар марек болсун. Ошол бири-бирибизге жакшылыктарды гана тилейли. Эмнени тилеген болсоң, ошол нерсе жүрөгүңдө эмне болсо, ошол баягы өңүңө чыгат, сөзүңө чыгат. Жүрөгүңдө жакшы нерселер болуп калса гана бирөө жөнүндө жакшы ойлойсуң, бирөөнө жакшы сүйлөйсүң дегендей. Мына ушул айтыңыздар марек болсун, элибизге тынччылык, токчулук болсун, оору сыркоодон, өлүмдөн Кудай сактасын. Кече күнү 2 күндөн болуп калдым. 2 күндөн бери бир жигиттин тамашасы Марлен Жолдубаев деген жигит бар экен. Ошол жигит тамашалап мени соцсеттерге сүрөтүм менен өлүп калды деп чыгарып ийген экен. Бирөөнү өлүм тилеген чөз өмүрүң тиле деген кыргыз өзү башында эле мындай кесир сүйлөгөндү абайлап чочуп кетет, абайлап сүйлө деп айтат, себеби дегенде өзүңө кайтат деген дагы бир сөз бар. Ошон үчүн абайлап мындай бирөөнү жамандык каалардан мурда, ошон үчүн кыргызда да макал бар да, бирөөнү оргассаң тайыска, өзүң түшүп калбаган деп. Мен үй бүлөм менен чогуу жүргөндүктөн ошону соцсеттерден мага жөнөтүшүп, достор, тааныштар, анан ошондо мен өзүм сүрөттү көрүп, үй бүлөм чогуу болгондуктан гана мындай бир көп эме болбой калдык да. Эгерде мен башка жакта жүргөн болсом, анда мен үй бүлөм көрүп калган болсо, кандай жагдайда, кандай акыбалда калат эле бала бакырам дегендей бир туугандарым. Ошон үчүн ушул жигиттин одоно тамашасы абдан туура эмес болуп калды. Мен мынтип ойлойм, өлүм, мен ал жигитке аябай деле мындай таң калып, же болбосо таарынган маселеде айтып аткан жокмун. Бул келип аткан азыркы пандемия, же болбосо бизге келип аткан ушундай сыноолордун баары Алладан келген, ушундай бир окуялардын баары Алладан келген сыноо. Кечеинки ошол баланын мен өлүп калды деп чыгарганы дагы бул эскертүү, өлүмдү эскертүү. Күнүгө жыргал жашоодон, ушул жашоодогу рахаттардан сени ошол рахаттан ажырата турган, ошол рахатты, ошол сезимдериңди сындыра турган өлүм, бул өлүмдү эстеп жүрүш керек деп бекер айтылбаса керек. Биз Аллага аманатпыз. Алла өмүрдү берет экен дагы, кайра учуру келгенде тагдырыңа кайсы күн жазылган болсо, кайсыл саат, кайсы секундка чейин сенин тагдырың жазылып, сууң, ырыскың, кыргыз айтат, ырыскы суусу түгөнүптүр деп. Ошо сууң түгөнгөндө сени алып кетет. Күтпөйт, 1 секунд дагы кеч болбойт. Мен ошол жигиттин чыгарган, мен өлдү деп чыгарганын карап отуруп, анан өзүмө биринчи, экинчи секундта эмне деген ой келди. Мен ошол сиздер менен бөлүшкүм келип атат. Адам биринчи ойлонот экен. Эгерде мен ушинтип туруп мына жазылгандагыдай өлүп калган болсом, анда мен эмне кылдым? Эмне соо иш кылдым? Эмне туура эмес иш кылдым? Эң биринчи адам ушул өзүнүн биринчи өлүм деген нерсе кулагына угулганда, көзүнө көрүнгөндө, ушундай нерселер мисалы сезим келгенде адам өзүнүн коркуп кеткен себеби эмнеден десем, көрсө күнөө экен да. Биринчи ойлойт экенсиң, эмне туура эмес нерселерди кылдым экен? Себеби тозокко түшүп калам дейсиң, күнөөнүн аркасынан сенин жолуң башка жакка бурулуп кете турганын билесиң. Ошол себептен жүрөгүңдө ушундай коркунуч пайда болот экен. Кимди таарынт экенмин? Кимге туура эмес сөз айтып алдым экен? Мен сүрөттүн жанында Өмүрбек Чиркешевичтин дагы экөөбүз чогуу өлгөн экенбиз да. Сүрөтү турган экен. Жакында эле бир интервью бергенде мен алганда менде бирөөлөр мен ачуум келип биздин жашоого алып келгенге себепкер болгон ушул байке, Өмүрбек байке мындай кылды, тигиндей кылды деп баягы ачуум менен бир топ нерселерди айтып койдум эле. Анан сүрөттү карап туруп анан ичимен ойлонуп кеттим да, ал киши да өлдү деп жазылып турса, ушунун көңүлүн калтырып койдум, ушу кишиге кат айтып койдум окшойт. Кап эгерде тирүү болгондо мен кечирим сурап коет элем, мен да тирүү болгондо башкача мамиле кылат белем деген сыяктуу ой да, бул ой кетет экен. Демек бул бири-бирибиздин көңүлүңдү калтырбай 5 күндүк жашоодо жаша деген дагы бир
мааниси ушундан болсо керек. Эгерде сени 5 минутадан кийин өмүрүңдү алабыз, акыркы амалдарың кандай болот десе, ар бир адам эмнени ойлошу мүмкүн? О Кудай мени сактап кал деп айта албайт, себеби сен 5 мүнөттөн кийин өмүрүң түгөнүп, рызкың түгөнүп атат. Ошондо биринчи нерсе, о Кудай, билип билбей кетирген күнөөлөрүмдү, билип кетирип аткан күнөөлөрүм болсо кечир. Акыркы демимди ыйманым менен ала көр. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах келмесин берген. Келмени менен ала көр менин жанымды. Келмени ала көр. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деп кайра кайталап ичиңден. Башка кыла турган амалың жок. Бул жөнүдөгү сен канчалык ар жан талашып бир нерсеге жетип, бирөөдөн кыйын болом, бирөөдөн артык болом деп, бирөөнү кыянатчылык кылып, бирөөнү алдап, ар нерсе кылып жүргөн болсоң, ошол нерселердин баары бул жашоодо кылган амалың, жакшы амалың менен гана, жаман кылган күнөөң, өкөө менен гана азыр кетет экениңди сезесиң. Демек, өлүм периштеси келгенде биз коркобуз. Жакшылап ойлонуп көргөн болсок, өлүм периштеси бул өзүнүн гана милдетин аткарып аткан периште. Ал аманатты алып кайра учурунда алып келет экен. Ойлонуп көрүңүздөр. Мына сенин өлүм периштеси келди, сенин жаныңды алып кетти дагы, кайра кыямат кайымда махшар таласында суроого келгенде сенин жаныңды жоготпостон, эч нерсе кылбастан, сындырбастан, булгабастан дегенде алып келип кайра сага берди. Демек, бул өлүм периштесинин өзүнүн гана милдети катар экен. Демек, өлүм мына келди дегенде, өлүм периштеси коркунучтуу эмес экен. Мен өзүмчө кече ой жүгүртүп отурсам, эң коркунучтуу сен үчүн өлүмдүн алдында. Бул сен экенсиң, өзүң экенсиң. Себеби сен өзүңдү бешке чыгышыңа дагы өзүң себепкер экенсиң, тозокко түшүп калышыңа дагы өзүң себепкер экенсиң. Эмнеден коркот экенбиз өлүм алдында деп ойлонуп көрсө биз өзүбүздүн туура эмес кылган, кыянатчылык кылган, бирөөнү алдаганбы, бирөөнүн акысын жегенби, кандайдыр бир арам нерселерден табылган дүнүйөлөрүңбү, ошолордун баары келип туруп сага жүрөгүңө коркунуч жаратып аткан нерсе ушулар болот экен көрсө. Ага ким экен күнөөлүү? Өзүң экенсиң. Себеби өзүң ошол нерселерди кылдың. Менин башым, менин бутум, менин денем деп айтабыз. Жок, булар дагы биздики эмес. Бу дагы Алланыкы. Алланын берген көзү менен көрүп атасың, Алланын берген тили менен сүйлөп атасың, Алланын берген рызкысын, абасын, суусун, эмне кылганда берген жакшы неаматтардын баарын пайдаланып атасың. Баардык нерсенин ээси Алла экен. Бир гана сен эмненин ээси экенсиң? Өзүң. Сен ошол өзүңдүн жасаган гана, топтогон гана күнөөлөрүңдүн ээси экенсиң. Сен ошонун гана менчигиң сеники ошол экен. Топтоп алган күнөөң гана сенин менчигиң экен. Башка нерсе сеники эмес. Башкасынын ээси бар, Алла. Мен ойлоп калдым кече ушул кызык жери кече күнү эми бул жагын бир достчулук жөнүндө, бир тууганчылык жөнүндө дагы ар нерсени ойлонот экенсиң да. Мен өлүп калгандан кийин балдарымдын жашоосу кандай болот, жубайым кантет болду экен, туугандарым жүрөгү ооруйт бекен, досторум кандай болот экен деп ушул нерселердин баарын ой жүгүртүп көрөт экенсиң. Анан ичиңен кайтап өзүң сурайсың, айтасың, эй борончу, ал ар бир бала бакыраңдын, жубайыңдын, бир туугандарыңдын рызкысы аны Алла ээси. Сен рызкы берүүчүлөрдөн эмессиң. Сен керек болсо азыр өзүңдүн рызкыңды бир секунд дагы көбөйтө албайсың, колуңдан келбейт. Сен азыркы өзүңдүн акыбалың оор. Сен өзүң жөнүндө, эмне кылганың жөнүндө кантесиң? Кантип бул жалган жашоодон чын дүйнөгө өткөндө эмне менен кошо барасың? Амал китептериң менен, соо иштериң мененби, же күнөөлөрүң менен барасыңбы? Мына ошону ойлонуп көр. Тирүү кезиңде эмне, ким менен жакшы мамиледе болдуң, ким менен жакшы иштерди кылдың? Мен досторума мындай бир тамаша катарда айткым келет. Илгери мындай бир окуя болгон достор. Бир жигит көлдөн, бул болгон окуя,
акыбетинен бир жака Россияга бир чет өлкөгө иштегени кетет да, 1 жыл жоголуп кетет, кат кабар жок, дайыны жок болуп кетет. Кийин эле ошол жигит жашаган кошуна айылга кандайдыр бир ошого окшош бир киши келип ошол жерде каза болуп калыптыр. Аны көргөндөр канакы кошуна айылдагы баланча Турбайбы деп чакырышып, караса окшош экен. Ошол Турбайды алып барып көмүп коюшат. 1 жыл убакыт өткөндөн кийин баягы иши жүрүшүп калганбы, шарты келип калганбы, Бишкекке келет. Келип Ош базарда досторуна жолукса достору качат дейт, коркуп. Сен өлбөдүң беле деп. Ой, мен тирүү элемин, ушундай деп айылга айтып, сүйүнчү жиберишип, үйүнө барып, чогулуп, түлөө кылып, досторунун баарын чогултуп отурса, сураштырып көрсө, ошол жигит өлгөндө, баягы көмдү да, көмгөндө 1-2 классташы кол бошобой калыппы, же бир шарты болбой калыппы, келбептир да, топурак салбаптыр. Анан баягы жигит өзүнүн достору менен отуруп, анан классташына, 2 классташына нааразы болот дейт. Силер акмактар, силер менен мен дос болбойм. Силер менин өлгөндө келген жоксуңар, топурак салган жоксуңар деп. Ансыңарда мен кече күнү бул жашоо сыноодо, кече күнү мени өлдү деп ошол интернетке чыккан болсо, Россиядан, ар кай жактан, Кыргызстан төрөк төрт бурчунан мени кесиптештерим, досторум, тааныштарым, туугандарым дегендей баары телефон чалып сурашып, ой, амансыңбы, амансызбы, ден соолугуң кандай, деги тынччылыкпы деп баары сурашып ушинтип атышты. Анан ошолордун арасынан өзүм жакын деген бир досторум бар эле. Ошолор укса дагы мындай угуп деле, ой дос, эмне болуп атат деп деле сураш керек го. Ошо бүгүнкү күнгө чейин деле сураган жок. Мен ойлоп калдым, эгерде мен мурда күнү өлгөн болсом, өлгөнгө деле келмек эмес экен да. Ошон үчүн бул менин аларга жакындык, бир достчулук деген бир мамилемде дагы кичине кандай кызыктай болуп, өзүмчө жүрөгүм мындай муздай түшкөн сыяктуу дагы бир болуп калды да. Ошон үчүн бул жашоодо кээ бирөөнө сен тирүүгесиң деле керек экенсиң, кээ бирөөнө өзүң өтүп кеткенден кийин керегиң деле жок экен депчи. Ошон үчүн бул кандай өлүмдү бул жашоодо эмне себептен намаз окуйбуз? Биз ошол күнөөлөрүбүздү кечирсе экен Кудай, туура эмес шайтандын азгырыгынан сактаса экен, күнөөгө алып бара турган туура жолго түшсө экен, Аллага жага турган ибадаттарды кылса экен. Анын үстүнө биз эмнеге намаз окуйбуз? Анткени себеби мына ушу бизге өмүрдү, баардык жакшы нерселердин баарын, рызкыны, бала бакыра, бир тууган, ушундай бир жакшы нерселердин баарын жараткан, ошону берген Кудайга ыраазычылык кылыш үчүн күнүгө рахматын айтып, 5 маал ибадат кылып, рахмат, мына ушундай рызкыңа, неаматыңа рахмат, өмүрүбүзгө рахмат деп туруш үчүн намаз окуйт экенбиз. Ошон үчүн бул өлүмдү келгенде өлүмдүн өзүнөн эмес, өзүбүздөн коркушубуз керек экен. Эмне кылабыз, кандай кылабыз? Өлүм болсо бул өзү эреже. Убактысы келгенде карганда берсин эми баарыбызга, ошол кечинен берсин деп айтабыз. Келгенде өзүнүн шарты, учур келгенде жанагындай Алланын биз аманатыбыз, келгенде учур келгенде алып коет экен. Бирок ошондо биз өзүбүз кээ бирөөнүн өмүрүн эрте алат экен, кээ бирөөнүн өмүрүн кеч алат экен. Ошондо биз эмне деп айтат экенбиз? Неге мындай деп көп суроо берет экенбиз. Ошол себептен өлүмдү себептерге байлап койдум дейт. Бирөө ооруп өлдү, бирөө авария болду, бирөө мушташып өлдү деп айтылат экен. Бирок ошол учурга келгенде адамдын өзүнүн өмүрү, рызкысы төгөнгөн болот экен. Бирок болуп шейит болуп өлгөн дагы өзүнчө бир жолу бар экен бул жашоодо, тагдырда. Ошон үчүн мына азыр мына ооруп өлгөндөрдүн, ушул эме илдеттин айынан ооруп өлгөндөрдүн кимдин бир туугандары ооруп өлгөн болсо, мен ойлойм, алар бейишке чыкты деп. Себеби дегенде өз ажалынан эмес, бирөөлөрдүн кыянатчылык кылып чыгарган бир ушул оорусу болгон болсо, адамдарга карата демек күнөөнү ошолорго жазылат дагы. Ал эми ошол оорудан ким өлгөн болсо, кимдин туугандары, демек алар бейишке чыгат. Себеби өз өлүмүнөн өлгөн жок. Ага бирөө себепкер болду. Өлүм
мына ушундай бир өзүнүн мээримдүүлүк, Алланын өзүнчө бир өлүмдүн аркасында дагы мээримдүүлүгү бар. Жамандын аркасында сөзсүз жакшы нерсеси бар. Эгерде ошо Марлен деген жигит мени өлдү деп айтып койгон болсо, демек мен үчүн дагы бир өлүмдү дагы бир эскертип койгон адам катары гана мен эстеп коем, ошондой гана түшүнүп коем. Ал эми жигиттин өзүнө айтмакчымын, себеби дегенде бул жигит сен өзүңдүн кылып аткан ишиңе жараша дагы өзүңө жооп болуп калышы дагы мүмкүн. Ошол жагын дагы эске ала жүрсөң абдан жакшы болот. Келиңиздер, ошон үчүн өлүмдөн эмес, өлүмдөн кийинкисинен корколу. Өлүм сенин оңолушуңду күтпөйт, сен оңолуп, анан өлүмдү күт деп айтылат экен. Ошон үчүн Алла берген аманатты жакшы алып жүргөн болсок, өлүмүбүз жеңил болот экен, дагы жашообуз бейиш болот экен. Өзүбүздүн башка жака кетип калышыбызга бир гана өзүбүз себепкер болот экенбиз. Ден соолуктуу болуңуздар. Кудай Таала жаман иштерден сактасын. Өмүр ден соолук каалайм кыргыз элин. Бакубатчылык, жакшы нерселерди тилеп, жакшы нерселерди каалап, жакшы нерселерди Алладан суранып туралы. Ассаламу алейкум.